Нурдан мырза, 7 февралдағы биздин жыйыныбыздын бүгүнкү күндөгү жыйынтыгынын отуруму болуп атат. Кандай иштер аткарылды? Нурдан мырза, сиздер мынакей ошол күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин сиз жана сиздин орун басарларыңыздар бул жерлерди, ошол аймактарды барып өз көзүңүздөр менен көрүп келдиңиздер да. Кандай көйгөйлөрдү байкадыңыздар? Ошол боюнча бир маалымат берсеңиз. Көйгөйлөр боюнча эми көйгөй көп. Ошолорду айтып койсоңуз, элге бизге дагы маалымат так болот эле да. Биз дагы көрүп атабыз да ошол көйгөйлөрдүчү. Ошон үчүн сиздин өзүңүз барып көрүп келген жер. Биринчи бул коррупция, экинчи ошол сапат, үчүнчү ошол баягы ошол жерде иштеген бүгүнкү күндө ошол объектилерди утуп алган жанагы подрядчиктер боюнча. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Негизинен эми курулуш боюнча көйгөйлөр көп. Азыркы учурда эң биринчи бизде көйгөй болуп аткан бул кишинин жетишпегендиги. Ачыгын айтышыбыз керекпиз. Биз азыркы учурда ушул биздин курулушта республика боюнча 2000ден ашык киши ушул башка өлкөдөн келип иштеген кишилер. Ачыгын айтышыбыз керекпиз. Ошол эле айылдарда салынып аткан объектилерге ошол жергиликтүү айылдардын тургундары келип иштегиси келбегендиги. Акча каражаты бүгүнкү күндө акча каражаты боюнча маселе жок. Зарплаталар ошол эле айлык маяналардагы өтө бийик. Андан тышкары эми көйгөйлөрдүн бири болуп бул коррупция көйгөй болуп келген. Бүгүнкү күндө биз толук жойдук деп эсептей албайбыз, бирок четинен баягы аракетибизди көрүп, бардыгын ушу электрондук форматка дагы өткөрүү маселесин дагы биз четинен иштеп келатабыз. Мисал катары айтып кетсек, бизде бүгүнкү күндө ар бир курулушта ачык онлайн камералар илинип турат. Ошо жергиликтүү биздин кызматкерлер ар бир объект боюнча күнүгө ушу телефон аркылуу, WhatsApp аркылуу канча киши иштеп атат, канча техника иштеп атат деген маалыматтарды дагы алып туруу. Бул обязательный түрдө жасалуучу нерселер. Андан тышкары ошол курулуштан ар кандай материалдарды адам ар кандай болот экен, ордо фактыларда болбош үчүн ар бир объектиге биз темир тосмолорду тосуу. Ошол эле учурда мынакей кадрдын да жетишпегендиги да мисал болуп келет. Ошол эле укстарга жаш кадрлардын бүгүнкү күндө баягы дайындалбай калган учурунан азыркы учурда бизде экиге бөлүнүп калган. Бул улгайып калган кадрлар жана жаңы окууну бүтүп аткан кадрлар болуп экиге бөлүнүп калып, ортодо турган бизде кадрлардын аздыгы. Мунун баарын четинен биз жоюп келебиз, жоебуз. Бул жагынан бизде маселе болбойт. Кудай буйруса жакын арада биз ошол курулуш министрлигин толук санариптештирүү системасына өткөрүп алуу бизде азыр иш планда турат. Деги эле ушул мамлекеттик курулуш болобу же жеке курулуш болобу сапатына биз өтө катуу көңүлдү буруудабыз. Талаптардын баарын күчөткөнбүз. Ошол эле мынакей жакын арада болгон ушул урматтуу биздин Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичтин да чогулушу болгон. Ал жерден дагы ушул талаптарды күчөтүү боюнча дагы атайын тапшырмалар берилген. Биз анын баарын азыр аткаруудабыз. Талаптар боюнча айта кетсек, бүгүнкү күндө биздин талаптар, курулушта болгон талаптар ушул СНГ өлкөлөрүндө жана башка өлкөлөргө салыштырмалуу өтө бийик турат. Мисал катары айтып кетсек, бизде курулушта көп кабаттуу үйлөргө арматуранын кайсы түрүн колдонобуз жана кайсы түрүн колдонбойбуз деген маселе чыгышы мүмкүн. Бул А500, А500 маркасында биз только А500 маркасында арматураны колдонобуз. А400-тү биз колдонууга көп жерден тыюу салганбыз. Ошол эле учурда мынакей көп жерлерде А400 маркасында арматураны колдонууга уруксат берилген. Биз бирок ага жол бербейбиз. Ошол эле учурда мынакей цементтин качествосы, бетондун качествосы бүгүнкү күндө атайын жаңы лабораториябыз иштейт. Ал жактан жана кубиктер өтөт. Ар кирген материалдарды, республикага кирип аткан материалдарды сертификациялоо маселесинде биз катуу карап чыкканбыз. Ал боюнча да көзөмөлүбүз катуу. Сертификаты жок материалды колдонсо биз ал курулушту тааныбайбыз деп биз эсептейбиз. Деги эле баардык курулушта бүгүнкү күндө көзөмөл күчтүү жетекчилик тарабынан коюлган тапшырмалар бар. Биз анын баарын аткарууга дайынбыз жана аткарып атабыз. Нурдан мырза,
мен ошол 7 февралда бир эки маселе көтөрдүм эле, бул көйгөйлүү маселелерди. Сиз азыр жогоруда дагы аны белгилеп айтып кеттиңиз да. Биринчи курулуш материалдары боюнча ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо деп мен сиздерге ушул көйгөй боюнча айттым эле да. Бүгүнкү күндө семен жетишпейт, өзүңүз билесиз. Эмне үчүн дегенде курулуштун көптүгүнөн. Экинчи, биз арматураны сырттан алабыз, өзүбүз өндүрөбүз, бирок биз талапка жооп бербейт ал. Андан сырткары дагы көптөгөн биздин ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоону кандай жүрүп атат сиздерге, аларды колдоо иретинде эмне иш аткардыңыздар деген бир тапшырма койдум эле. Ошол боюнча бул жерде кыска гана жазып коюңуздар, колдоо көрсөтүлөт деп эле коюпсуздар да. Мына азыр биздин көп кабаттуу үйлөрүбүздүн 9 этаждан уже жогору кетти, 20 этаждан, 20 этаждан да жогору кетти. Ал жерге бизге колдонуп келген кирпичти 9 этаждан жогору жагына бүгүнкү күндө сиздер аны уруксат бербей атасыздар. Бирок андан жогору газоблокторду бүгүнкү күндө бизде 1-2 заводдор ачылган. Ошол заводдорду колдоо кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Негизинен эле бизден чыгып аткан өндүрүш материалдарын, курулуш материалдарын биз колдоого ар дайым дайынбыз. Ошол эле мынакей Кара Балта шаарында жана арматурный завод бар. Аны дагы биз сертификациядан өткөргөнбүз, качествосы жакшы чыккан. Бирок объем бере албайт. Объемдун аздыгы. Бизге жыл сайын мынакей кеминде дегенде 2 миллион тоннага жакын арматура керек. Металлоконструкция колдонобуз. Ошол эле учурда мынакей цемент заводдору боюнча ушул республикада цементтин жетишпегендиги бул курулуштун көбөйүшү. Бул боюнча да бир нече өкмөт тарабынан чектөөлөр киргизилип, бирок бүгүнкү күндө алынды. Азыркы учурда эми цементтин баасы ылдыйлай түштү. Бирок биз ошол эле учурда кечиресиз, ушул жердечи сиз мам курулуштун министри болуп калдыңыз да. Сиз айтсаңыз, дагы бизге канча завод керек болот? Эми кеминде дегенде бүгүнкү күндө бизге ушул курулушту толук камсыздоо үчүн бүгүнкү күндө кеминде дегенде бир ушул түндүк тарапка азыркы учурда дагы бир 2 завод керек. Мисал катары айтып кетейин, мынакей кант заводу, терек таш заводу, андан тышкары дагы бир 2 завод болгондо биз ошол курулушту толук камсыздамакпыз. Ар бирөө хотя бы бир жылына 1 миллион тоннадан цемент чыгарып туруш керек. Ошол эле учурда мынакей түштүк тарапта эми аякта баа более-менее баа туруктуу болду. Себеби ал жакта 3-4 заводубуз бүгүнкү күндө иштеп келатат жана объемду берип атат. Бизге объем керек жана баасы ыңгайлуу болуп турса эле биз курулуш тармагын дагы өнүктүрүүгө биз дайынбыз. Эми маселе көп, чынын айтканда. Негизинен эле ушу газоблок боюнча да бир нече заводдор мынакей ишке кирди, бир нече заводдордун азыр курулуш иштери жүрүп атат. Биз газоблокту дагы өзүбүз жакын карада, ушу 1 жыл 2 жылдын ичинде өзүбүз камсыздап беришибиз керек. Мырза, да кечиресиз. Сырттан келген газоблокторду бүгүнкү күндө ошо квотасын биздин чыккандан жетпегенин гана берсеңиздер деп мен суранып кетем. Жарайт, карап чыгалы. Ошону карап чыгып, сиздер квота бересиздер да, сертификация бересиздер ошол сырттан кирип аткандаргачы. Ошол биздин канчалык деңгээлде өзүбүз камсыздайбыз, жана ошол канчасы жетишпейт. Биз ошо жетишпегенге гана сиздер сертификация берсеңиздер. Жарайт, карап чыгабыз.